Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул келген меймандар менен аябай баарлашып кетип турбуз. 2-чи саатыбыз башталды, дагы бир жолу кутман таң. Келиңиздер анда эмесе, дароо эле 2-чи саатыбыздын коногу менен тааныштырып өтөлү. Азыр бизге деген мындай деп жазып турсуздар. Адрес кандай? Кайсыл жерден алсак болот деп. Анан правда кулатууга келиңиздер. Ошол жака 7-этажга чыгасыздар да ошол жактан алып аласыздар. Азыр болсо дароо эле биздин келген коногубуз менен тааныштыралы деп турабыз. Өзгөчө конок. Азыркы ушул таптагы эң супер куудул деп да айтсак болот. Анан куудул экенин бул жактан да байкасаңыздар болот. Бул билет чыгарылганы 1 метр деп айтты, бирок 1 метр эмес, менимче 1,5 метр туура болот окшойт, Ушундай жарым метрлик билеттен 2 билет Кудай берсе 2 саатыбызда дагы ойнотобуз. Ушул билетти буюрса утасыздар. Бул кимдики деп турсаңыздар, 1 апрель күнү ушул концертке барасыздар. Бул концертти кое турган биздин ушундай куудул таланттуу жигитибиз Союзбек Сейитказиев. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Келиңиз. Кандайсыңыз? Кош келипсиз. Пандемия деп ушулбу? Кол алышкандабы? Кош келди. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы отурасыңарбы? Жакшы, сиз биринчи көрүүчүлөр менен учурашып алыңыз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен ушундай көгүлтүр эфир аркылуу көрүшүп турабыз. Бизди көрүп аткандардын баардыгына чын ден соолук, таңкы сонун маанай каалайбыз. Рахмат. Саат 8-де сизди чакырсак болмок экен, Ооба да. Ошондо жакшы болмок окшойт. Таңертеден бизде баягы көпчүлүк өнөр адамдары түшүп болуп турат. Анан ошого бизге ошо түшкө чейин таңкы маанай боло берет. Жок. Азыр деген Карлыгаш деген ушундай жумгалдын кызы экен, бирок шүйдө чоң болгон. Ошол кызыбыз келип алып, мындай таңертеден жакшынакай эле таңкы маанай кылып кетти. Жакшынакай эле таңкы маанай кылып кетти. Ошондо эле менен ырдап кетти. Комуз менен ырдады, күлдүрдү. Өзү мындай такылдаган, тартылдаган кыз экен, бирок ырдаганы чойлат экен да, сонун. Ал дагы бир өзгөчө таңкы маанай да, чынбы? Не кылышым керек? Эми өзүңүз жөнүндө. Өзүңүз жөнүндө 1 апрелде ушундай концертим болот деп туруп, ал күнү элдин баары чогулуп болсо, тамаша болчу 1 апрель деп койбойсуз да? Эми азыркы күндө адамдар менен тамашалаша турган мезгил. Азыр адамдар деген мындай иммунитети түшүп, жазга чыгып дегенде, азыр не болуп турган кезде тамашалаштын кереги жок. Өзгөчө кыргызды жазда тамашалаштын кереги. Бардыгы тең анын үстүнө ташта бошоп калган кезде тамашалайм деп ким коюптур сени деген. Жакшы кесилдиги катуу экен. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн болсо азыр Союзбек жакшынакай бир табышмаган айтат. Союзбектин ошо чакыруу билетине ушу 2 билетти дароо эле утуп алсаңыздар болот. Биринчисин албетте 1 саатыбызда ошондой Suzuki сервистен ошондой эле Мирлан Баековдугун утуп алдыңыздар. Азыр болсо Союзбектикин утуп алсаңыздар болот. Колунузда жарым метрлик билеттен өкөө турат. Табышмакты айта берсеңиз болот. Баягы көпчүлүгү бул жумуш жолун каяктан баштаган деп калышат. Анан кийин мен негизи кайсы группада жумушумду эң биринчи баштаган деп ойлойсуздар? Кайсы группада? Биринчи группада. Мен эң биринчи чыгармачылык аралашканда кайсы группадан? Кимдер менен, Кимдер менен баштады деп. Эң жакшы. Анда мындай экен да. Союзбек ошо чыгармачылыкка эң биринчи кадам таштаганы бир топко кирген экен, бир группага, Анан кийин бир группага өттүрдү. Биринчиден экинчиге секириппи? Бир партиядан эки боло берет андай. Эң биринчи барган топ кайсыл топ болгон? Ошону так жазып койсоңуздар, эфирдин акырын соңунда карап туруп, убакыт саатын карап туруп, анан ушул чакыруу билетти беребиз. Биринчи туура жазган көрүүчүбүзгө карап. Ага чейин дагы ушундай эле каалоо тилегиңиздер болсо жазыңыздар. Биз жана 1 саатыбызда ойнотуп атып 3өө бар болчу, бирөө калып калган. Анын бирөөсү ушундай эле жанакы 3төн 1 калган Suzuki сервистик, Бул жактан дагы азыр жазында өтө керек. Сизге деле керек. Сиз деле утуп алсаңыз болот. Бул жакка барасыз дагы, ушул жактан компьютерден бекер текшертип, бекер каратып, ушуну баары эле көрсөтсөңүз, машинаңызды кайсыл жерин эмне кылыш керек экен баардыгын тең карап берет. Suzuki десе чочубаңыз. Бул бир эле Suzuki эмес, бул жакта кандай унаа айдабаңыз, ошонун баардык түрүн карап берет. Рахмат. Жакшы реклама кылат. Бул мен дос баламдын эмеси, фирмасы болот. Сиздин дос балаңызбы? Болду, анда досуңузга салам айтыңыз. Алишер көрүп аткан болсоң, салам бияка келип ойнотуп атсыңар. Ушинтип ойнотуп турсаңар, мына берип Мен биринчи келипсиң деп коесузбу? Анда сиз утпай эле коюңуз, Болгону Союзбекке жакшы каалоо тилек. Жакшы каалоо тилек жазыңыздар. Ошо каалоо тилектен кимдин жакшы каалоо тилеги болсо ушундай тапшырып коебуз. Анда Союз ага ушул концерт тууралуу бир
айтып өтсөңүз. Концерттин максаты, жүрүшү кандай болот, кимдер катышат дегендей. Максаты жок иш болбойт да. Баардык нерсе максаты бар. Биздин концертке катышканда 5 тапандын балдары келет. Кудулдардан ошо жоролордун балдары келет. Ушул бир поколение санан. Мен концертимде негизи чоң кудулдар этап менен келип атат. Мурда өзүм агайым Рахман агайым менен Абдулла ака катышкан. Мында Борончу Кудайбергенов агабызды чакырдык конок кылып кудулдардан. Ырчылардан Гүлжегит Сатыбеков, Нурлан Насип, Булан Осмонулу келип катышып кетет. Анан кийин 30-31 Мирлан Баеков да концерт коет атпайбы. Ошол жерден алып калып бир күн бияка. Формасын чечелек деле алып алабыз. Анда сиз деле 30-да Мирлан Баековго барат экенсиз. Мен ошол жерден ошол жактан филармонияда жашайын 3 күн деп. Туура эле. Мейли. Концерттин башкы максаты көпчүлүгү айтып жаңы тамашалар чыкпай атат. Эмнеге чыкпай калды дегенден биз да айтып калдык. Ушул оор сыркоого байланыштуу кудул эл жок болсо эч кимди күлдүрө албайт экенсиң. Эл топтолгонго уруксат берилбей атат. Эми мына акырынан чыга баштады. Анан үйүңүздө деле бирдекелерди күлдүрүп тартып анан чыгарып койбойсузбу дейт бирөө тамашалап. Үйдөгүлөр күлбөй калды мага дейт. Мурда күлчү азыр көп күлбөй калды деп тамаша иретинде бар. Концерттин башкы максаты ушул. Элибизге жакшы күлкү тартылоо. Анан күлкүнүн ичинен да күлкүнүн түрлөрү бар. Эми биздин көрөрмандар өздөрү билет мен кандай тамаша айтканымды. Ошо жаңылап эле. Азыр эмне концерт көп, бирок ошо өзгөчө куудулдардын концерттери бир өзгөчөлүк менен. Бул концертке барган конокторда бир ушундай бир жакшынакай энергия топтоп бир эргүү менен, сергүү менен чыгышат эмеспи? Ансыгарындай белгилүү ырчылар катышат экен. Кудай буйрса 1-апрель күнү филармониянын чоң залына Союзбек Сейитказиевдин концертине келиңиздер деп дагы бир баса белгилеп айтып өтөлү. Катуу эле реклама болуп атабы? Жактуу? Реклама жакшы эле болуп атат. Катуу болуп атат. Ошондуктан эмне дагы мындай ушул концертте өзгөчөлүк бар. Ырчылар, куудулдарды ким келет айттыңыз, ырчылар ким келет айттыңыз. Көпчүлүк куудулдардын концерттери интермедиа менен коштошот да. Мен негизи менде бул интермедиа ойнобойм. Мен мындай жалгыз чыгып, азыркы жаштардын тили менен айтканда эми заман өнүгүп барат. Стендап деп коет экен. Негизи мурдакылар жеке номер деп чыгып алып ушундай. Анан өзгөчөлүктөрү ушул. Жашоодо эле болуп аткан нерселерди айтабыз азыр. Куудулдун айткан сатирасында адам күлүш да керек, ойлонуш да керек. Туура айтып атат деш керек. Ошол нерселерди камтыган чыгармаларды чындык болуш керек. Азыр мисалы үчүн оору көбөйүп кетти деп эле бакырып атабыз. Бирок оору неден көбөйүп атат деп ойлонуп мындай карап көрөлү дедик, токтоп мындай карасак, биз бири-бирибиздин жашообузду көрүлүп болуп калып атпызбы. Кошунан чоң үй салып берсе сахарын көтөрүлүп кетип, жип алса давлениең кошо көтөрүлүп, иши жүргөзсө эле кылтылдап эле булкулай жүрөт, меникимдей жүрбөйт деп. Анысы деле ооруп атат, тиги байып кеткендер эки жагын тозу үстүнөн бери жаап, күн көрбөгөн адам деле ооруп. Бул сиздин оюңуз дегендейчи. Жок, кудакан сукпайсызбы? Шашпыч, аяк шашкалаган. Айтам. Айтам. Зери кетпей жазып калды. Ушундай болуп калды депчи. Көрө албастыктан биз көптөгөн ооруларды таап атабыз. Бул биздин оюбуз эмес эле, бул чыныгы эле ой. Ошо. Эң туура айттыңыз. Болгон, Болгон уш. Негизи айтат. Алдыда кандай кыйын шумдуктар бар? Аларды эмес. Аркаңды карап. Журналисттер эмнеге жанагы чоңдор чыгып туруңуз эшикке дей берет десе көрсө ушундан турбай оюм бүтерек деле кайра. Айтып аткан максатыңызды биз түшүнүп алдык да. Эмне жөнүндө атканыңызды, бул жакта концертти жөнүндө айтып өттүңүз. Анан ал жакта ырдайсызбы? Жок. Бир гана сатира. Кимден негизи буга чейин куудулдук үйдө кимде бар эле? Атаңызда, апаңызда. Ушул суроону журналисттин баары эле берет. Бала кезиңизде эмне болгонсуз, анан кандай куудул кимде бар эле, тигиде бар беле, буда бар беле деп. Бул сиз өтө тажаган. Тажаган суроом да, ошол үчүн мен чыгармачылыкка аралашкандан бери кимден жуккан, апаңыздан, атаңыздан. Туура эле? Жок, соседиңизден бир эле подозрение сыяктуу. Бул эми бул өнөр деген бул багыла турган нерсе. Эгерде сизди таптаса, сизден да өнөр чыгышы мүмкүн. Мен негизи куудул болом деген деле оюм жок болчу. Мен жөн эле мындай
ырчы болуп кетсемби деп ойлочумун, айылда көп ырдачым. Анан Рахман Разыков агайыбыз ушу тарбиялап таптап ушундай бир жашынакай кудул жасап чыгып койду. Баягы устаттан шакирт ашат деп коет эмеспи? Мындай улуу устаттарды айта жүрбөсө болбойт. Рахман агайыбыз да канчалаган жаш таланттарга колдоо көрсөтүп, демилге көргөзүп, өзү кошо алып, ээрчитип чыгарып атат. Ошо Рахман агайыбыз тууралуу бир аз айтып өтсөңүз. Рахман Разыков деген бул кебелбеген көл киши. Тоо көчүп келди дагы бияка жылып турбайлы десең, ал келгиче жылып кетебиз деген киши дегенде. Ал келгиче бияка жылып кетебиз деген киши. Рахман Разыков деген Кыргыз сатирасында өзүнүн опол тоодой орду бар киши, Кыргыз сатирасын көтөргөн киши. Канча деген нерселердин баардыгын юморго салып айтып келди. Айтып келатат, такансы айтат окшойт дегенде. Биз кыскасы агайыбызга биз чын жүрөктөн ыраазыбыз. Канча деген балдарды тарбиялап өстүрүп чоңойтуп койду. Себеби мындай артынан шакирт өстүрүп чыккан адам бул эң жакшы адам. Сөзсүз. Анан шакирт жоктор капыл болбосун, биз жаман окшойбуз дегенде, көрөнгөсү бар адам дегендей да, мугалим да. Бул агай, чынында агай, окутат. Мынчалык ушундай куудулдукка аттанып, шоу жашоо менен аралашып жашап келатканыңызга көп эле болду окшойт анда. Ооба. Анан өзүңүздө шакирттер барбы? Үйрөтүп, жанагы сол жака келаткан таланттарды карап. Өзүбүз аз бирөөлөргө шакиртпиз да, пока. Анан убактысы келет ошондо. Шакирт болобуз деген балдар бар. Келген балдардынга кеп-кеңеш берип, мындай кылсам мындай болот, мындай кылсам мындай болот деп айтып жүрөбүз, кеп-кеңешибизди. Анан Кудай буйрса биз дагы 3-4 жылдын ичинде балдар даярдайбыз. Буйрса. Эми бул жакта чоң концерт койгон атып турсуз. Бул өтө чоң жетишкендик. Бул кайсыл жакта болгондо ошондо? Филармонияда. Филармонияда болот. Филармониянын чоң залында. Мисалы үчүн канча деген көптөн берки ушундай куудулдар деле бар, ырчылар деле бар, бирок минтип концерт бере элек. Бирок сиздин ушундай чыгып келип өзүңүздү сынап көрүп атканыңыз бул өтө чоң жетишкендик чындыгында, биринчиден. Бул менин экинчи жеке концертим. Мен 2019-жылы дагы концерт бергем. Анан 2020-да берейин деди элек, ал учур кандай болуп өткөнүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жантазы чогуу бул талашып калдык. Анан кийин эле жайында дагы талашып калдык. Жүзүндө кубалашып, кресло талашып калдык. Бияна ынтымак талашып, ырдап өлөм келди. Кечкеле бири-бирибизди сынап эле чөктө эмете бербейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, темасында күлүп жашайлы деп. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкап атасыздар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Чындыгында кудул экенсиз. Күчтүү. Чоң талант экен. Рахмат, мен айылда элем, мен байкем барат дейт. Рахмат. Салам. Сизге ийгилик каалайбыз дейт. Рахмат. Союзбекке каалап элек, келечеги кең болсун. Ишиңе ийгилик, мага да билет барбы дейт. Филармониянын кассасына барсаңыздар карап атат. Туура эле. Туура эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бул жакта болгону 2 киши гана уталат. Калганыңыздар таарынбайсыздар деп ойлойм. Себеп дегенде атайын ушундай чектелүү. Калганын Союзбек өзү айткандай филармонияга барсаңыздар, ошол жактан 1-апрелге чейин жетишип, эртерээк барып сатып алганга аракет кылышыңыздар керек. Анткени өзүңүздөр деле күбө болуп турасыздар, кандай тартылдаган, такылдаган өлө сонун куудул жигит экен. Бизге жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөр болсо дагы бир баса белгилеп айтып өтөлү. Биздин коногубуздун тапшырмасы Союзбек Сейитказиев уулуңуздар эң алгачкы ушу чыгармачылык, куудулчулук өнөргө аттанган кезде кайсыл жамаатка, кайсыл топко кошулуп баштаган, Ким туура тапса, жазып бериңиздер. Эми мындай азыр отурган жериңизден дагы эмне деп күлдүрүп бере аласыз? Эмне деп күлдүрөйүн? Эмне деп күлдүрөсүз, ошону айта бериңиз. Күлдүрөйүн десем мен түшүнүп койдум, оюң окуп койдум деп эле калуу. Сүйлөңүз. Эми айта бериңиз. Биздин берүүбүздүн өзү ат айтып тургандай тамаша деген. Жок, ошо айтып атпайм, ушундай мына күлүп атпайлы. Туура. Ушул күлкү. Анан баягы айтып коет го, агарып аткан таң болсун, дастаркон тола нан болсун дейт. Таңкы тамаша берүүсүндө
оюн күлкү шаң болсун дейт. Анан бүгүн мына Союзбек Сейитказиев уулубуз келиптир деп мына сизди дагы тааныган күйөрмандарыңыз өтө көп. Кудай буюрса. Күтүп аткан чыгар, бир жакшы балким сатиралардан айтып бересизби? Эми баягы концертке Баштан өткөн окуяды. нерселерден кыска кылып айтып берели. Азыр баягы кыргыздар жөнүндө көбүрөөк сүйлөйбүз биз бул концертте. Кыргыз деген ушул бири-бирибизди көбүрөөк контролдогон эл экенбиз деп атам. Жолугуп калсаң, бир жакка барып калсаң, каяктан келдиң? Эмне кылып жүрөсүң? Кимдин баласысың? Жет атаң билесиңби? Уруң ким? Чоң уруң ким деп сурайбыз дагы. Кытай, индус башкалар жүрөт, аларды сурабайбыз. Негиз пайы ошолор сурашат. Эмне кылып жүрөсүң? Эмне кылган атасың деп. Бирок биздики деле туура да. Себеби кыргыздар бири-бирибизге посредник боло берип, бири-бирибизден мындай эметип алганбыз да, чөчүп калганбыз да, мындайчы. Ушуну өзүбүздүгү жайлайбыз, Мынтыштан деле көп жок дегендей, ушул бири-бирибизден көп мындай сомнения кармап жашайт окшойбуз, бири-бирибизге деле ишенбейт окшойбуз депчи. Ушундай бөлүк да, мындай бөлүк анан ушуну узартып айтыш керек. Азырбектер айтып койсоң, көп уккан баягы айтып атат. Баягы. Туура. Анан Facebook жөнүндө айтайын деп атам, Instagram жөнүндө, WhatsApp жөнүндө айтайын деп атам. Андан да кичине кыскача. Омо Facebook'a киргендер барбы? Мисалы үчүн баарыбыз эле Facebook'та кирет экен. Facebook'та алардын баардыгы генийлер экен. Мен жөнөкөйүн тапкан жокмун. Күнүнө бирден пост, бир саатына бирден пост жазган адамдар бар экен. Чыңгыз Айтматов бирок мынчалык көп жазбаса керек. Жарышыбызда. Ушундай жашоочу болуп кеттик деп, жартыбыз адвокат, жартыбыз сот, жартыбыз прокурор, жартыбыз опера биз ошентип эле кыйкырып атабыз. Кама, эмнеге камаш керек, эмнеге караш керек. Ушул кыргыз эли айкөлүү эле экенбиз, кечиримдүү эле экенбиз деп көп угуп жүрөбүз да, туура. Мен буга башкачараак анализ жазып атам да, биз унутчак эле экенбиз. Себеби унутуп калган адам гана кечирип коет экен да. Унутпаган адам кечирбейт экен да. Ошон үчүн биз дагы камабайсыңар деп бакырып коет экенбиз да, камап койсо чыгарып койдум деп эле кыйкырганып турат экенбиз. Өзүбүз айтып, өзүбүз чыгартып, өзүбүз эле бир каша варенье жасап жүрө берет экенбиз да. Биздин элдин мүнөзү ушундай экен. Анан ошон үчүн кыргыз баягы унутчак үчүн ушу да момент жини келип атканда алдынан чыгып калсаң, кыргыздын алдынан чыгып калсаң жанчып коюшу мүмкүн. Мына жини тарап кеткенден кийин алдынан чыксаң эчтеке кылбайт да. Баян жолукканда өлмөксүң. Жини келип атканда өлмөксүң. Бул дагы тарап кетти азыр дейт. Анан эле баягы биз аябай кыздарыбызды контролдогон эле. Ойго кой, биздин кыз наркы айылга тийип кетти, же наркы районго тийип кетти деп кыйкырып аткан кыргыз азыр өзүн соротуп эле жашап калды. Кимге тийсе ошого тийсин, бирок өзүн соротуп, бир кызым түрккө тийди. Жакшы күйөөлөр фирмасы бар дейт, жакында балдызын да алып кеткен атат. Дагы бир кызын алып кетип калган dedi. Жагал өзү соротуп. Бир кызым Кытайга тийди, Дордойдо 4 контейнери бар, Кытайда фирмасы бар дейт. А контейнерин көтөрүп кетмек беле бизге калат да деп эле. Контейнер менен кошо 4 Кытайга алып кетерин кайдан билсиң? Ушундай мен юморлорум башкачараак да. Жок, бул өзгөчө экен. Ушундай юморлорду айтам да. Бул азыр Facebook бүттү. Instagram'дыкычы? Инстаграмдыкы менен, Инстаграмга кирсең эле Байказанга чоң рахмат шашлык бериптир. Суши роллуга чоң рахмат да бериптир. Сиздер да жесеңиздер болот, азыр эртең эле жазып коем деп эле тамак аш эле реклама кылып атышкандарын көрөсүң. Анан көбүрөөк жеп ал аш кыла албай калып атышат. Кара жире майын ичип койгула деп эле. Аябай жакшы экен деңиз болко миңдеген дартка да экен дешеле. Ушу аягын көрсөң реклама. WhatsApp жаныбарды билесиз. Кандай эле? Аны айта бериң. WhatsApp'та мурда адин эле сүйлөшчү элек, азыр группабыз сүйлөшүп калдык. Туугандардын группасы, анын ичинен бөлүнүп бир туугандардын группасы, аектен да бөлүнүп балдардын, кыздардын группасы, абысындардын группасы, айылдаштардын группасы, койчу телевидениялаштардын группасы дегендей группалашып алып чатып калдык дегендей. Моптом. Анын ичинде майда темалар бар. Эми айылдаштын группаларынын ичине кирсең эмне айтты. Ой, жардын боюнда каш куй калып кеттир, кими келе деп коет. Болду ошо. Аны айылды кылып чыгып. Шаарга 4 киши бар үйгө. Тез келе калгыла ким болсо дагы. Аяктык өзүнчө, райондук өзүнчө. Булар эми узагыраак темада, шашпай айтыш керек. Азыр баарын айтып бул эми бул темалар ушул жөнүндө сүйлөшүүлөргө да неме болуп калат, э? Анан урушчак болуп калдык. Комментарийде кетчиш келе урушабыз. Бир жакшы нерсе башталып атса да биз ишенбей калдык, биз бири-бирибизге такыр ишенбей калдык. Бирөө бир жакшы нерсе ачып, мына мондай элге жакшы элсе,
Чаттан итте артында бирдемке бар. Ким турат дешип элечи. Ушундай болуп калды. Ишенбейбиз. Туура. Азыр мисалы үчүн көп концерттер өтүп атат да. Бирок чындыгында бул дагы бир атаандашуу. Анткени ар кимдин өзүнчө бир өзгөчөлүгү менен коюп атат. Ошол жакта мисалы үчүн режиссерлор иштейт, ошондой постановщиктер иштейт. Силерде ошондой барбы? Биздикинде режиссер, постановщик деген чынында жок. Биз өзүбүз эле программаны жазабыз, мындай бул чыгат, мындай болот, бул ырдайт, тигиндей, анан мен чыгып сүйлөйм, мындай адамды чакырам, ушундай эле өзүбүз эле түзүп коебуз. Негизи режиссерго, наркы беркилерге менен койсоң болот. Бирок андай концерт да бир 10-15 жылдан кийин көрөбүз го деп андай концертти. Буюрса. Себеби айтып атпайм, биз бири-бирибизге ишенбейбиз. Ошо мен да эми ишенбей баштадым да. Карап, ошон үчүн биз да кыргыздар конок келгенде да тигини кара, тигини кара. Жалгыз калып кетпесин деп. Кара, чогуу жүр деп. Вот, эме жөнүндө ресторандарда азыр Кыргызстанда ресторан көбөйүп кетти. Ресторан эле батпайт кокуй дейт. Үйдө той өткөрбөсөк ресторан көтөрүлүп кетти. Туура, ресторан болбойт. Эгерде биз үйдө той өткөргөнүбүздө биздин үйлөрүбүз да жакшы болуп калмак деп. Себеби кыргыз үйгө конок келерде же куда тозордо үйдү полный ремонт кылабыз да. Мындайча айтканда, башка мамлекеттен бизге шоско келет го, келгенде көчөлөрдү тазалайбыз го. Ошондой эле куда келатканда тазалайбыз го. Эшиктен шыпырып, тамдын артында шыпырып койгулат. Сен аяк кудадан өтүп калышы мүмкүн суу чайнады. Тазалап, убуштеп ошондой. Үйдө көбүрөөк куда тоссок, үйлөрдө оңдоп алат элек. Ана 10 жылдык, 20 жылдык дегендер келатат. Ошондойдо дагы баягы кимдин үйүнө тозо турган болсо ошондой кылсак. Ошек жазалат. Үйдү түм эле айылда болсо ачталып. Жазалап, чөптөрү жуулуп. Болбосо бир күн ошол жерде отурушат. Үйдүн баары кыргыз коноктосо берет экен эле, коноктосо. Кыргыз коноктоспосо эчтеке салбай коюшу мүмкүн. Өзүмө болот, болду деп. Биз ушу конокторго үчүн жазайбыз да көп нерсени. Асыл сапат сонун мүнөздөрүбүз бар экен, анан илгеркилерди айтайын деп атам баягы. Мурда биздин ата-бабаларыбыз кызыктай эле болгон экен деп сүйлөшүп калгандарын көрүп калам да. Жалгыз кою турса ошону кербең келип конуп калса ошолорго союп берип койган, өзү ошолорду карап калып кетишкен депчи. Биз өзлөйбүз да, биз ошолор ата-бабаларыбыз мындай болгон окшойт. Көрсө эң гений акылдуулар ошол болуптур. Себеби жалгыз коюну союп берип койгондон кийин тиги кербен дүйнөнү кыдырып реклама кылышкан да. Кыргыз деген эл көрдүк, дүйнө менен иши жок экен. Жалгыз коюну союп берип коюп, ишо мен устакан кылып салып берип койду. Биз андай эл көрөлөкпүз деп кыдырып айтчу экен. Азыркы деле кербендер бар да ошондой келип кеткенде. Азыр эмне деп айтып атты болот экен элсичи. Ошо табышмак. Баягы илгерки биздин ата-бабалар айткан. Айтыңыз. Төк макындар менен кудулдардын дагы жолу окшош болот. Көргөн билген ачык айкын ба кыргызда айтып коет го, баш кесмер бар, тил кесмей жок депчи. Анан сиздин мурунку сатираларыңызда дагы мурунку ошо концерттерде алып чыккан ошо эмелериңизди дагы көрүп жүрөбүз. Өзгөчө мынагу Ош базарындагы жанагы бир светофордо айткан эмеңиз бар эле. Эң туура, эң чындык билген нерсени айткансыз да. Ошол жер аябай жагат мага. Ош базардын ичи көп, аны айта берсең түгөнбөйт да. Ош базарда кете берет, муну күлкү деп деле эч ким деле ойлобойт. Просто Ош базарда көп жүргөн кишилер гана күлөт да, баягы эмечи. Ош базардын ичи ошондой да. Мисалы үчүн кетип алсаң кыйкыратта. Таласка үй бүлөлүү чабан керек, ичкен жегени бекер, 8000 сом айлыгы бар деп. Ал күндө ууп жүрөр, мани бербей, ошо концертке келип укканда күлүшөт да. Айтып жанагы Ош базардагы айтып. Туура. Салам, менин кааларым чың ден соолук, узун өмүр, кең пейил, кетпеген дөөлөт, дүйнөдөгү таанылышат деп туура эмесирээк жазылып калган окшойт. Талант берсин жараткан. Таңшыган талант. Ошо таңшыган деп жазылган окшойт. Сизге байко деп жазып жиберди. Келген конокко ийгилик, ден соолук каалайм. Ар дайым ден соолукта болуңуз, жүзүңүздөн жылмайып кетпесин. Дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайбыз. Эч качан жамандык көрбө. Аллахым Меккеге барууну насип кылсын иншаллах. Амин.
Айтканыңыздар келсин. Жакшы тилек. Меккеге баргыңыз келе? Меккеге ар бир мусулмандын арзусу да. Жакшы кабыл элек экен, Жакшы. Бул сиздики сервистигин бербейли? Берем. Макулсузбу? Макулму? Анткени биринчи 2 саатыбыздын жарымында ушундай 47-13-47 номери. Жакшы кабыл элек. Анткени орозо аз калды бизге дагы. Ушул сертификатты утуп алдыңыз. Албетте куттуктайбыз. Сиз үчүн Союзбек дагы кол чаап атат. Эми тилек жарымырыс дейт мына. Азыркы тойлордун жүрүшү боюнча эмнени айта аласыз? Тойлордун жүрүшү боюнча мен эчтеке дей албайм. Себеби тойду токтотуш керек, мынтиш керек, тигинтиш керек деп эле биздикилер кыйкырып. Негизи Кыргызстанда акылдуу ойлор көп, бирок ишке ашкан ой жок дегендей да. Ушу баарыбыз эле акылдуу болуп кеткенбиз. Генийбиз, бирок негедир моундай жашап атабыз деген суроо туулат да баары ба. Туубай койбойт да. Кыргыз төрөлгөндөн баштап өмүрүнүн аягына чейин той коштогон эл да мындай тарыхын окусаң делечи, төрөлгөн балага той берген, туурабы? Бул ааламга, бул жарык дүйнөгө Аристе келди. Жээнтек берели деп колунан тапкан. Бирок биз ашыр жүрдүк окшойт, ашыр жүрдүк окшойт. Жээнтек деп жээнтек беришет. Андан кийин бешик деп бешик той беришкен. Анан кийин турмушунан чалынмасын деп туруп тушоосун берген. Андан кийин сүннөт деп сүннөт той берген, сөйкө салган, ушинтип мындай бир шаң болуп жашаган да, мындай бири-бирине каалоо тилекти көп айтып. Анан Кыргыздын мүнөзү ушундай эл да. Анан болгону ага тыюу салып токтотуп атпайбыңарды, минткиле, тигинткиле деп эле жөн эле мындай чектөөлөрдү киргизип койсо болот болуш керек. Атаба ал сыяктуу эле келип эле, мисалы үчүн мурда тойду акын эле башкарып койгон да. Бир акын келген, кечке ырдаган, тиги келиптир, бул келиптир, тигиндей болуптур. Азыр биз ушу көйрөңүрөөк дейли окшойбуз, ушу мактан чагыраа. Тигин концерт, тигин тоюна канча артист келди? 3-өө, 4-өө, 5-өө келди. Алтын чакырып кой. Тигине көйрөк кылайын депчи. Кимдер келди булар? Чакырып акча кредит алып чакырып коёр. Кредит алып чакырып коёрду. Дегендей болчу ба. Ушу мактангыбыз келет окшойт. Туура эле. Жакшы көрүнүп, Тамашанын таланттуусу Союзбек, өмүрүң узун, жаның болсун бек, жаштыкта чалыкпаган садагам, тилиңден жай берсин шекер кеп, чыгармачылыкта узак сапар кааладым, элдин уулу тамашалар болсун көп, концертиң ийгиликтүү аншлаг менен өтсүн, бир үй бүлөнүн генералы Разия эжең дейт. Таныйт экенсиз? Генерал деген сатирам бар да мен, ошону айтып аткан. Аял киши барып генерал болуп, эркек киши барып качагар болуп калат экен. Туура эле. Азыр урматтуу төлөгөчтөр, бизде кичине тыныгуу. Эй, карап го. Да кыргыз экен да. Да кыргыз экен. Тазасы оригинал. Оригинал кыргыз экен. Беш тапан тобуна дейт го. Жок. Туура эмес, Беш тапанда иштеген, беш тапанга чейин ошол жерден бир иш кылып кеткенбиз. дагы аракет кылыңыздар. Ошол жакта бир аз иштеп кеткенсиз. Беш тапандан ошо үйрөндүңүз да. Беш тапандан чыктык. Эми ошол жанакы эле концертиңиз боюнчачы. Ырчылар жөнүндө сүйлөштүк. Ырчылар. Анткени ошол концертиңиз жөнүндө дагы кичине айтып берсеңиз болот. Анткени азыр баардыгы тең дагы эмне деген өзгөчөлүк бар болду экен. Ушул концертке барсак кандай шерүү жазылат болду экен. Ошо 1-апрель күнү өзү күлкү күнү деп коет. Бири-бирин тамашага сала турчу. Анан эң өзгөчө күндү тандап алыптырсыз. Анан ошол өзгөчө күндү тандап алып, ошол күнү атайын Союзбек Сейиткадиевдин ушундай концертине барып, биз да күлүп жашап келели, бир күн жакшылап жыргап деп атайын барганда, баралы деп камынгандарга дагы эмне өзгөчөлүктөрдү киргиздиңиз? Өзгөчөлүктөр ошол жакшы концерт болот кыскасы. Ар ким өзүн жамандагысы келбейт дегендей. Ооба, туура. Жакшы жаңы программадагы жаңы ойлор, жаңыча сатиралар. Биз баарыбыз эле жаңыланып калдык го Кыргызстан. Целый эле жаңыланып бүттүк го. Анан биз дагы жаңыланып атабыз дегендей. Жаңы адамдар, жаңыча ойлор. Мындай буюрса сонун болот концерт. Барсаңыздар көрөсүздөр. Барганда көрөт. Бул жака жазып коюптур. 5 абышка, 5 кемпирде дейт. Ушундай да бар беле? Жок. 5 абышка, 5 кемпир деген жок да? 5 абышка, 5 кемпир деген биз
чыгып алгандан кийин пайда болгон группада. Биз чыгып, дисктерибизди чыгып биз вообще Кыргызстан түрө кыдырып койгондон кийин пайда болгон группа бул Беш Абышка, Беш Кемпир. Ошондон Жайнагүл Атаканова, Нурхат Тогдурбеков кайсылар? Ушулар ошо Беш Абышка, Беш Кемпирден чыгышкан. Сатираларды негизи каяктан жаратып атасыз көбүнчө? Жашоодонбу? Кухнядан же Рахман байке үйрөтөбү? Кухнядан жаратып калам. Кээде жазып кызыктуу экен. Кээде столдун үстүнөн аргас жерден, кайсы жерден келсе ошол жерден жаратып атабыз. Илхом келген жактан, өзүңүз сатира жазасызбы? Өзүм жазам. Өзүм жазам дегенде эмне буну айтуу керек. Элдер жасап кеткен нерселерди, ушуларды иреттеп, кимдин кандай кылып аткандарын ошондо мындай айтсаң бул күлкү болот да. Күлкү жашоодон эле алынып айтылат, андан башка эчтеке деле кылбайсың азырчы. Мисалы үйүмө уру кирип кетти деп эле бакырып эле анан чаагалып эле уру алыстан келмек беле. Билген эле киши урдайт да деп эле кошуналарынан шек санай берет го. Анан биздин ата бабаларыбыз туура эле айткан баягы. Өзүңө сак бол, кошунаң уру тутпа депчи. Биз болсо үйүбүздү барт этип эле терезелерин мурунан темирлеп коюп барт этип атсаң, папутиге кетип атканда эле уру кирип кетет деп, потом могу бекини эле калыптыр, ушундай бирдеке бар. Өзүңүзгө билдиребиз да, мен байып атам дегенде, мамиле жасайсың, урдап кетет да дегенде. Юморлор ушундай эле да. Ууручулук каяктан башталды, ууручулук, уру деп баары бакырат. Анан мен тамашалап айтып атам да элдерге делечи. Силер деле уру кылсаңар керек депчи. Сен деле уру кылсаң керек, ошол деле уру кылгансыңар. Менби? Бала кезинде жакшы эле кылган. Сен деле кылгансың. Мен деле кылгам. Ошондо эч ким ойногон жок, кайта конфет урдагансыңар, коётсуңар силер. Жок, туура эле. Уручулук качан башталды? Уручулук бул Советтер Союз чачырагандан кийин бул жокчулуктан чыгат турган нерсе экен, туугандар. Биз бирок кыргыздар өзүбүздүн үйүбүздө өзүбүз эле уру кылган элбиз. Биз бирлердикин урдай албайбыз. Үйдөн эле жумуртка урдап барып видео көрө коюп, чоңдору болсо тиги будай суудай ырдап, бозойча коюп, андан чоңдору дагы баягы чигит майлар болот эле баягы ушундай коюп. Ошондойлордон бирөө 11-класста переходный возрастта бир баласын май урдап аткан экен да. Артынан атасы кирип койгон. Эмне кылып атасың десе, чочко деп неудобно болуп кеткен экен. Колтугунан бир баклажка алып чыгып, могуга да куюп кой, мен апаң карап турайын дейт. Ушундай ууручулуктар болуп кетип анан тоок урдап атты эле, анан кийин тоок урдагандарга амал башлагандан эле токтоп калып. Флексилек, альби темир урдап эле ушинтип. Көрсө, эмнени урдасаң да кама берсе ошо токтоп калат экен да. Мына тоок урдагандар жоголду. Флек урдагандар жоголду. Эми башка нерселерди урдагандарды да кама берсе ошо урдабай калат окшойт. Чоңурат ушундай дегендей да. Жакшы. Мындай сиз менен сүйлөшүп отурган жакшы экен, мындай мен мисалы үчүн көп эле жашарып калдым. Анан азыр көбү дагы коррупция деген сөз мода болуп атпайбы? Коррупционерлер, коррупция деп эле кыйкырып анан. Бул коррупция деген эмне? Элден сурайын деп атам. Бул коррупция эмне туугандар? Кылмышпы же мамилеби? Мен ушуга түшүнбөй жүрөм такыр. Мындай сырттан карасаң мамиле кылып атышкандай эле, бирине берип бири алып эле ушу мамиле дейли. Ынтымакташып эле, анан эле карасаң эле коррупционерлер чыгып. Мен муну мектептеги коррупция дегендерге мындай таң калдым. Мугалимдер акчалап экен, мынтеткен, түйүнтеткен. Мен балам мектепте окуйт да. Бардым, ата-энелердин чогулушуна бардым. Мугалим акча деле сурабайт экен. Иштин баары ата-энелерде экен да. Өзүнчө да келе калып эле. Жакында мугалимдер күнү келет. Канчадан чогултам? Сомдон берели. Ой, наркы класс 2-3төн берип атыр деп биз деле берели да. Койсоңор, 100төн эле жесте керек десең. Эми өзүң балаңан өзүң аймак билең. Дейт анан чогултушат, конвертке салат, анан апарып беришет. Мугалим чөнтөнө салат менен. Алып мугалимдер түшүнбөйт, мен жам айрабыз. Ата-энелердин атынан деп өне берип чыгып эле. Алат деп эле кайра берип алып айтып эткенбиз да бизчи. Алат. Албас окутпой койбойбу. Очой депчи. Өзүбүз берип өзүбүз айткан элгенбиз да, ошон үчүн коррупцияны өзүбүз баштайт экенбиз. Ошо мамиле экен бул, коррупция эмес экен. Мамиле. Просто биз мамилебизди кайра айтат экенбиз да, кыргызда айтат го, кылсаң милдет кылба дегенде. Биз просто милдет кылып берет экенбиз кайра. Берип атабыз деп. Ошону биз милдет кылбайлы деп
бергенден кийин жөн эле коррупция деп атап койдук да. Аны кандай милдет коррупция милдеттен жаман болот го, кабалке тотпайбы, милдет кылганда го мейли кичине уруш токтоп коет, кабал айналып кетет. Жана Рахман агай жөнүндө дагы бир жакшы кептерди баштап калдык эле да. Ошол агай мисалы үчүн баардыгы тең буга чейин да көп ошол жанакындай 5 тапан деген көп таланттуу балдар келген да. Ошонун баардыгы тең Рахман агайды айтып калышат. Сен тигил жактан, сен бул жактан, же болбосо каяктан деп 5 жерде бөлбөйт. Болгону талантыңа карап. Ал Рахман Разыков, ал көл киши. Ал телегей, тегиз киши. Ал сен каяктансың, алга кыздырбайт. Кыргызстан территориясынан эле болсоң болду ал. Туура. Өстүрүп, өндүрүп баарын чыгарып келет. Ал нерви дагы аябай күчтүү киши. Мисалы, биз могу жерде чырылдашып бирдемке кылып атсак, башка агайлар болсо уруш коюшу мүмкүн, жөн отурбайт. Ал көрсө да көрмөксөн болуп өтүп кетет да. Ана байкап калып уялып каласың да, азыр келип урушпаса экен десең, көрбөгөндө эле келип сүйлөп отуруп, өзүңө уялып эле, невдоп, күн айт бербес экен. Башкача, хоту башкача киши. Сонун киши. Сахнага чыккандачы, мисалы үчүн силерди баары бириңерди бирден чакырды да, талантыңарды көрдү. Анан чакырып алып туруп эле, кичине үйрөтүп туруп эле сахнага чыгарып жибербейби, же тигилерди көргүлө, же окугула деп атайын чакырып алып окута, ойнотуп. Мен эми өзүмдүн жолумду айтып берейин башкаларга. Мисалы мен барганда келип ырдап көрүп, жакшы да эткенсиң бас деп кеттик, бардык, жүрдүк. Балдарга кошуп койдум, мен ушулардан жүрөп, 2 жылдай мен колонка ташып, наркотик кылып жүрдүм ошол жерде. Практикат дегендей эле. Анан акырын-акырындан чыгып көнүп алдык. Анан көрсө ал киши эч кимдин шагын сындырчу эмес экен. Ким кудул болом десе кел дечкен. Анан өзү дарамети жетпей алгандар кетип калды. Анан ыйлешип эми ойногондор ойноп кетишти. Ден соолук, ишиңе ийгилик каалайм, чыгармачылыгың өсө берсин, эл алдында жаркылдап жүрө бер дейт Көлдөн жазыптыр. Ой, рахмат абалардан. Бул жакта дагы саламатсыздарбы? Мен суроого жооп берейин дегем. 5 илик дейт. Жок. 5 иликти жок. Андан кийин 5 айрыдан, андан кийин деп, эми бизде эң биринчи бул жакта жазган. Себеп дегенде биз өзүбүзгө да алып койгонбуз. Эң биринчи туура тапкан биздин атайын көрөрманыбыз бар. Таластан атым Эмил дейт. Бул саат биринчи башталганда эле 9 минуттан ичинде жазган экен да. Союзбектин эң биринчи барганы 5 айрыда дейт. Туура, Туура. Колчоолор Көрүлөбү? Мен 5 айры деген Рахман Разыковдун группасына баргам. Ошол киши менен барып, ошондо мындай 5 айры, 5 тапан, анан 5лик деген үч группа бар эле. Ушул жерде балдар иштейт эле. Эң эмесинде 5 айрынын балдары, 5 тапандын, анан кийин 5ликтин балдары турат. 5 тапандан 5ликтен бир бала кетип калса, же болбосо мындай эме болуп калса, 5 тапандан апарып толуктап, 5 тапанга 5 айрыдан алып келип толуктайт эле. Ошондо биз толукталып калган балдар. Таластан Эмилге бермек болдук. Атайын Союзбектин биринчи барганы 5 айрыда, Таластан атым Эмил. Эмил, сизди куттуктап өтөлү. Бул атайын 2 чакыруу билетти. Атайын ушул кайрылы ушул номерге чалып, жазып, кайсы жерден аларыңызды тактап алсаңыз болот. Сизге ийгилик каалайбыз. Жакшы эс алып, ошо 1-апрелде Союзбектин концертине барып, кенен отуруп, ышкырып, кыйкырып, Пирамида каналынан ушундай утуп алдым эле деп жакшы колдоп, кол чаап кетсеңиз болот. Сизге чоң рахмат. Дагы бир жолу. Куттуктайбыз. Бирок мен айтат элем да, бул жакта бир эле киши Таластан экен, бирок 2 билет утуп алды да. Бул концерттин билеттин баасы канча өзү? Билеттин баасы 500-400дөн коюлган билеттер. 400-дан 500-дан, бир гүл канча турат? Менин көптөн бери гүл алып экен, азыр баардыгы кымбаттап кетип атат экен, анан азыр айтып берсем анан. Туура. Гүл саткандар. Так гүл айталы. Мен деле 5 айры деп жазгам дейт. Туура.
жазгансыздар, бирок биз баягы эң биринчи жазган, биринчи так тапкан көрөрманыбыздын туура саатына чейин аныктап алганбыз. Ошондуктан эфирдин соңуна чыгып баратканда бергенибиз туура болду. Себеп дегенде бардыгы тең чындык болсун. Бул жакта эч кандай Союзбек айткандай коррупция жок. Болгонун болгондой сиздерге далилдеп бере алабыз. Болгон жөнүндө мамилелери бар деп. Сизге өтө сонун каалоо тилектер келиптир. Союзбек мага жактың дейт. Рахмат. Сиз да мага жактың. 5 илик тобу ийгилик каалайбыз дейт. Рахмат. Бул 48-минуталарда жазылган экен. Бизге чалбай эле койсоңуздар болот эле. Рахман Разыков байкеге кошулуп чыккан. Саламатсыздарбы Союзбек байке? Токтогулдун Тоолук деген айылынан болот дейт. Тура эле айтат? Анда сизге ишиңизге ийгилик, бакыт, ар дайым эл адамы болуп жүрө бериңиз. Сизди тапкан ата-энеңиз аман болсун. Элдин сүймөнчүлүктүү уулу болуп жүрө бериңиз. Меникин неге окуп айтасыз дейт, окудук. Бул жакта өтө көп. Анан Союзбектин ушундай куудулдугу өтө күчтүү экен. Бул жактан көрүп отуруп, жанында отуруп эле мен бир топ жашардым. Айбек бир саат убакыт кантип өткөнүн дагы байкабай калдык. Бир саат кандай өтүп кеткенин да билбей калдык. Утпай калгандар. Бүгүндөн баштап эртең деле 1-апрель күнү деле саат 6-да башлат, Саат 6-га чейин барып филармониядан бирок эртерээк жетишкенге аракет кылып, ошол жактан билеттерден барып алсаңыздар болот экен. Касса ачык. Билеттер тапшырылган, сатылып атат. 400 сом, анан 500 сом. Бул жакта өзүңүздөргө ошо 1-апрель күнү өзүңүздөр белек кылып, же болбосо үй бүлөңүздөр менен дагы барсаңыздар болот. Эми сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Эч убакта оорубаңыз. Анткени күлүп жүргөн адам оорубайт дейт биринчиден. Мунун чындыгы барбы? Ооба, мунун чындыгы бар. Себеби адам мындай кайгырып атканда, жүрөгү ооруп, настроение болуп отурганда байкасаң, мындай жакшы көргөн адамы келип, күлдүрүп жүргөндө баягы унутуп калат, күлүп, жайнап, тагына ордунан туруп, чуркап. Өз жашоонун секрети эле ушул. Жана мен башында айтпадым, биз бири-бирибизди көрө албай эле ооруп атабыз. Ошо болду, башка тема деле жок. Эмне кыргыз байыса неге болбойт? Биз бай көрсөк жаман көрүп жашап калбадыкпы? Жип менен бирөө өтүп кетсем, эле аңыраңдайт, бердеңдейт деп элечи. Биздин оюбуз боюнча жип айдаган киши айненчилер кандай жүрүш керек эмес да. Анын иши бар, нары кетет, бери кетет. Салынбек чирип кетти деп сүйлөшүп аткандарды угуп калганда мен тамашалап айтам: ал чирип кеткени менен зато Дордой деген базар ачып коюп, ичинен канча оңор чирип кеттиңер оң. Эске алыш керек да бардык нерсени. Туура. Байдын жарыгы тиет деп. Туура. Анан эле Дордойдо мисалы үчүн биринчи Дордойдо иштегендерди көрүп эле жүрбөйлүкпү. Биринчи өзү Дордою, анан машинасы Дордою, анан үйү Дордоюп, Дордою эле кетип атышпай анан кийин. Тойго барганда деле той топурда жүрүп каласыңар. Дордойдогу кесиптештер дегенде жимире чыгышат го. Эми сизге эркин микрофон берели. Эркин микрофон. Биринчиден чакырып ушинтип эфир уюштуруп эл менен байланыштырып койгон Пирамида телеканалына чоң рахмат. Ушул жерде да суроо жооп кылып, ар кандай сонун сөздөрдү, кептерди козгоп отурган силерге да чоң рахмат. Ушу бардык жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Кыргыз элине бекем ден соолук, иштеринде ийгилик, өлкөбүздө жалаң гана тынчтык болуп, күлүп жайнап, капа болбой, сонун болуп жашай берели. Баягы ниетиңен табасың деп биздин ата-бабалар айтканда, ниетиң кандай болсо ошондой табасың. Ошон үчүн кыргыз бирдемке болгону деле айтат. Ал ошону көрмөк дейт. Билебиз биз даярданып. Бизде ниетибизди түз кылып, келечегибизди кең кылып жашай берели. Элибизде токчулук, молчулук, арзанчылык болуп, бардыгы мурдакы калыбына түшүп, оор суркодон алыс болуп, жараткан өзү бизге жар болуп, жакшы күндөрүбүз көп болсун. Урматтуу кыргыз эли. Айтканыңыз келди. Сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса мына ушул бириндеги өтчү концерт ойдогудан дагы эң жакшы деңгээлде өтсүн деген тилекти айтабыз. Ар дайым бекем ден соолукта болуп эле, ушинтип эле элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, элдерди жүрөгүнөн бир түнөк таап, элдерди күлдүрүп эле жүрө бериңиз. Биздин студиябызга бат-бат келип туруңуз. Жакшы жаңылыктарыңыздан, жакшы
күлкүлөрүңүздөн тартылат дегендей бар болуңуз. Чакырып турсак. Чакырып турабыз.